Ассаламу алейкум туғандар, арваңыздар. Ақырғы күндер соцтармақтардан көп байқап атам да, Қырғызстанда болып жатқан жағымсыз оқиғалар бойынша, Қытай жарандары бойынша көп жаш балдар ақылға сыйбастық қылып, кішкене ақыл қалчабай қытайларды өлтіріш керек, сабаш керек, тонғыш керек, жоқ қылыш керек, тыңыш керек, мынтыш керек деп үгіттеп атышат да. Бұл жапайчылық туғандар, бұл ең тура емес көрініш. Біз мыйзамды өлкөдө жашагандан кийин бұл ең тура емес көрініш. Себеп Қытай барусқа билгенде дүйнө жүзүндөгү ең бір дүркүрөгөн мамлекеттердин бири. Андан тышкары бұл Кыргызстандын ең башкы бір экономикалык жана башка стратегиялык өнөктөштөрдүн бири да. Кытайлар эсле границасын жаап коюп турган болсо, Кыргызстан кечирип кой. Эми буну моюнга алыш керек. Кытай менен окат кылгандар көп. Бұл биринчи маселе. Экинчи маселе, 21 кылымда азыр башка мамлекетке барып окуш, бизнес ачыш, иштеш бул нормалдуу эле көрүнүш. Ошондой эле нерсе биздин өзүбүздүн мамлекет, мисалы биздин кыргыз жарандары Россияда жүрөт, Турцияда жүрөт, Америкада жүрөт, бүткүл дүйнө жүзүндө жүрөт. Биздикилер деле периште эмес да тугандар. Биздики деле мисалы Россияда жүргөндөрүн карасаң, бирөөнү уруп кетет, тоноп кетет, сабап кетет, өлтүрүп кетет, зоруктап кетет, турдап кетет. Туурабы? Туура. Анан кийин орустар чыкса, анан кийин буларды жок кылыш керек, тигиш керек, мынтыш керек десе, биз деле ызылдап атпайбызбы? Баары андай эмес да депчи. Туура. Мисалы Кыргызстанда өмүрү коопсуз курун тагынбаган адам Россияга келип тагынат. Себеп негеде? Себеп биякта мыйзам иштейт, мыйзамдан коркот да. Бул бир. Ошондой эле Кытай жарандары деле жанагы мыйзам бузуп, местныйлар менен урушуп, кыргыздар урушуп, мушташып, демет жүргөндөр, жол эрежесин бузуп жүргөндөр, алар деле жана Кытайда мыйзам иштейт экенин билет да. Ошол жактан коркуп, Кыргызстанга келип, мыйзам биякта анча иштебейт турбайбы дегенде эле өзүн каалагандай алып жүрүшөт да. Кааласа тигини кылат, кааласа буну кылат. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бүгүн сиздерге кайрылып жатканыбыздын себеби Акшола сиңдибизге тез арада операцияга акча керек экен, 30.000 АКШ доллары. Бул видеону көрүп жатсаңыздар, өткөзбөй бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. 5 сом, 10 сомдон болобу, жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Анткени тез аранын ичинде бул үй бүлөдө 30.000 АКШ долларын чогултканга каражат жок. Ошондуктан сиздерден жардам суроого муктаж болуп жатабыз. Акшоланын өмүрүн сактап калганга жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Тез арада керек экен операцияга Турцияга. Ошондуктан менин сунушум жөнөкөй жарандар жанандай чакырык кылбай, үгүттөбөй, элди дүрбөлөңгө салбай, болгону менин сунушум мыйзамды күчөтүш керек. Биринчи мыйзам буздуңбу, очойто штраф салыш керек, 50.000, 100.000 кылып туруп. Экинчи штраф салдыңбы, депортация. Только ошондой жол менен. Бүт бар ошондо мыйзам, мамлекет четинен дагы мыйзам бузулбайт. Кытайдан бирөө бирдеке дей турган болсо, чоңдор, мына сен жараның мына мыйзам бузду, ошон үчүн депорт кылдык дейт. Анан Кытайлар келип сен жарандаң, мен жарандарым ушун сабап өлтүрүп атат десе, бул дагы кичине туура эмес да. Ошондуктан тугандар только могу миграциялык мыйзамды күчөтүш керек. Баш ийбегендерди депорт кылыш керек, очойто штраф салыш керек, ошондо гана порядок болот. Мына не ыргытасың, Кеңгирбаш? 掉了，不是我扔的，掉了， Мазгесиңби сен? 我开门掉了。 Далбойоп энеңиз. Кеңгирбаш. Ана койбойсуңбу? Энеңиз. Ана мусор пакетке салып ыргытын, түшүнүңбү? Көтүң айрып калды, түшүнүңбү? Кичине жүрөк деген болуш керек де, ынсап деген. Далбойоп. Кеңгирбаш. Assalamu alaikum. Meni bir жерден көргөнсүзбү? Мына азыр көрүп отурамын го. Кайсыз? Жакшысызбы? Ок болсо годомун дегенсиз го эми. Ооба да. Бул жерденмин да. Мына Кытай тааныш биздер айтып коюң а. Мына мусорларды ыргытпасын. Тамак. Сиздер коем билбейм, Кытайлар жаман шакмарыраак болот да. Өзү мына жерге токтобош керек айылга. Азыр эскертүү айттык, эми жылат. Ооба, эми ылдыйга жылдырат. Az 1-2 saat turganda эле ушу Кытайлар уже баардыгы мусорун ыргыта жерде калат анан.
Zaten götürsen. Hazır bular da korkup kaldı. Oya korkulması var gıta beriyet adam. Bular bilbese demeydi toz. Xitaylar jama şahmar bolot debes. Ya kantdingiz? Ha? Sen on bu adam mı? 1,5 ay boldu çık elegime. Nege? Toy kıldım. Toy kıldım. Dostum toy kıldım da dep koyuyorsun. Ak boşaları toktağız eteverdi. Siz tapmay kaldım da ekan sizdi. Saydan köz kaldı. Sevdim. Korkukandan çoğu iş yok. Öpöңүздөр дайым шерик жүрөсүңүздөр, Ha? Билем да, öpөңүз шерик жүрөсүңөр да дайым. Nege şu var? Cilipeydik Caypan aydagan bidik. Кайсы жакта? Abi köz görüşken. Caypan bidik kanda. Шахман. Şahman öyle. Шахман тиреле. İşte veşi mağdığını şu emeyiz. Joy емес. Sen internette katkan bala şu değil, job bu demez. Emeyiz bu. O teo oldunda da acayip. Болду. Эскертип айттым, а? Olur. Аналарга айтып коесуздар, а? Cep koyamaz. Болду, ака. Болуптур. Тамагыңар таттуу болсун. Nondan albayım mısın? Болду, кеңири. Gel oz deyip Мен ушул жердемин го, ака. Опа. Бай бирөөнүн түбүнөн бакалашка көрдүм эле менчи. Мына бакалашканы ким таштады? Мынаны ким таштады? Түшүнөсүзбү? Мынаны ким таштады, макулатты? Мен укпаймын дейт, мен дурайын шахмарлар. O yerde otursam sakça aldı kayda deyip yakın keltirip de. Keрип кетем мен буларды. Баштан келип. Assalamu alaikum туғандар. Кандайсыздар туғандар? Мен бүгін азыркы болуп аткан маселелер боюнча Кытай аябай катуу маселе болуп атпайбы азыр кимдер үчүн? Энпошниктер үчүн. Ошол жөнүндө өзүмдүн оюмду айткым келип атат. Биз эми баягы мен энпону үчүн туғандар, мен өзүм жөнүндө айтсам, мен энпону на принцип ээрчишким келбейт да, на принцип. Менин принципим бар, энпого вообще ишенбейм. Энпого чындыкты айтса да мен ишенбейм, ээрчишпейм аны эч качан. Башка андан башка булактар бар, ошо булактардан билип тактап, анан өзүм оюмду айтканга аракет кылам да. Туғандар, көбүнчөсү карапайым эл эми байкуштар эми баягы билбейт да, ким экенин билбейт, энпо экенин билишпейт, анан соц тармакка чыгып төрүп койсо эле анан ошону угуп алып ээрчип кете берет. Ушундай экен депчи. Биз какшап баягы 20-жылдан бери колдоп келгенбиз да, бийликтичи. Дагы эле колдойбуз. Анан ошол кезден баштап кандай адамдар каршы болгон, кимдер каршы болгонун билебиз да биз. Азыркы учурда ошолор эле каршы болуп атат да, туғандар. Просто убактылуу булар баягы тынчып калышкан да. Эми шайлоо жакындаган сайын эмне шылтоо таба албай, ушуну шылтоо кылып атышат да Кытайдычы. Ушу менен эптеп каралайбыз депчи. Башында тигияк бияк деп, Ташиев деп, анан ал болбой алды, эми Кытайга өтүштү. Туғандар, мен силерге бир мындай пример кылайынчы туғандар. Бирөө чыгыптыр эме деп. Ушул кытайский компаниялар жерлерди тартып алат деп чыгыптыр, айтыптыр. Тартып алат, карызга чегирип коюп атат, мынтип коет депчи. Мен ошого таң калып атам да, ошондо биздин Кыргызстандагы байларды айтайынчы, пример кылыпчы. Бизде байлар бар да Кыргызстандачы. Пример кылганда жана Бабановго окшогон, Өмүрбек Бабановго окшогон байлар бар да. Ошондо Өмүрбек Бабанов Россияга барып салды завод. Эмне, цемент завод беле, эмне завод, бир завод салган, билесиңер да барыңарчы. Ошондо ал 49 жылга деппи, же канча бир жылга алды да, турабы аны делечи. Алып салды да ошакачы. Анан эсиле кийин 49 жылдан бербей койсо, жерди ошондо тартып алышканга биздин мамлекет жардам бербей Бабанов ошондо. Кандай болуп калат? Мен пример кылып атам да, анткени ошондой кылып сөз чыгарат, ушак таратып атпайбы? Типа Кытай компаниясы келип жерлерди тартып алат мындай. Ошондо Кытай мамлекети ошол бизнесменге, ошол бай адамга жерди тартып алганга жардам берет бекен, же эмне, кандай түшүнбөй койдум ошону. Кантип тартып алат? Бирөө ошо айтып тур ушинтип салышып, анан карызга чегирип алып алышкан депчи. Ушинтип алышкан деп айтыптыр. Айтып ал калп албетте, энпошниктер ошентип баягы элди дурмайын деди, баягы элдин башынан айланып атышат да. Бирок мен логика менен ойлонсом, аны вообще акылга сыйбаган нерсени айтып атышат да. Кантип эле ошол бизнесмен барып жерди тартып алсын, кантип эле Россияга барып. Россияда биздин Кыргыздын жарандары, канча деген жарандар бар, магазин ачып, недвижимосттарды ачып, көп жылга ушундай арендага алып иштеткендер бар да, көп жылга.
Анан ошолорду бизнесмен кантип тартып алат туугандар, ошол жерди тартып ала албайт да, айланайын жер-серге дагы бир жок какшап атпайбы? Улам какшап айтып атат, улам айтып атат, а силер дагы эле тиги НПОлорду ээрчип дагы эле дөбөлөп атасыңар да. Силерге айтып атат, мамлекет, кыргыз мамлекетинде жер сатылбайт деп атат да. Жер сатылбайт мамлекетинде деп айтып атат да. Эми мамлекет жер сатпайбыз дегенден кийин ал бизнесмен келип жерди тартып ала албайт. Ал бизнесмен компаниясы бар, чоң бизнесмен келип бизге бир ушундай ишканаларды салат, эс алуучу жайлар салат. Анан ошонун өзүнүн салган расходун актатып алып анан кетет, болду. 49 жыл болду дегенден кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамына жараша болду, чыгып кетет. Ал мыйзамда бекитилген болду. Кайсы күнү алды, ошол күндөн баштап эсептелет, болду. Чыгат, кетет. Анан кайда бир НПОшниктер тартып алат жерди, карызга чегерип алат дегенде, ошондо Кыргызстандын, Кытайдын бийлиги келип бизге инвестиция кылып атабы? Бийлик кылган жок да. Аны бизнесмендер кылып атат да, туугандар. Ошону эч нерсе ойлонбойсуңар, бир дүрбөлөөнгө салып эле жиндеп боло бербей, сатылды деп жиндеп боло бербей. Бул деген НПОлордун планы, туугандар. НПОлордун душмандар ким ал? Бул бийликке каршылар. Бул бийликке каршылар ким ал? Президент болгусу келгендер, туугандар. Президент болгусу келгендер ким? Кыргызстандын байлыгын жегиси келгендер, туугандар. Садыр Жапаров топтоп койгон байлыктарды жегенге. Бул бийликти кетирсең, Садыр Жапаровду эч кандай күнөөсү жок болсо дагы келет дагы кийинки президент. Болду, Садыр Жапаров топтогон байлыктарды өздөрү урдайт, тонойт, алтынды урдайт, бүт тоношот. Болгон байлыкты тоноп туруп, эмне кылат алар? Садыр Жапаров кыйлет. Садыр Жапаров бүт тоноп туруп, мынакей, бүт алып алып туруп, мынтип алып туруп деп кулакка тээп туруп, өз чөнтөктөрүнө салат. А Садыр Жапаровду күнөөлүү кылат дагы. Эмне кылат Садыр Жапаровду? Коркутуп, үркүтүп, давай сен кетип кал деп кетиргенге аракет кылат өлкөдөн. Бул саясат да, туугандар, саясатты биз билип алдык да уже. Ошон үчүн мен как билген катары мен бул президентти колдошум керек. Бир срок эмес, 2 срок эмес, 3 срок эмес, 4 срок керек болсо колдош керек. Бул топтогон бийликтер, ошол бюджет, алтын бүт баягы сакталыш керек, корголуш керек. Бул президент коргой турган, ошо алтындарды топтолгон байлыкты коргой турган бул бир эле президент болот, туугандар. Ошон үчүн биз колдошубуз керек. Башкалар бизге кереги жок. Түшүнүп атасыңарбы? Даяр оокатка келип алып чартаңбай тепкен президенттер бизге кереги жок. Бизге только Садыр Жапаров керек. Болду, Садыр Жапаровду колдошубуз керек. Кайра президент кылып. Анан мындай интриганттарга ишенип дүрбөлөң боло бербегиле, туугандар. Иште логика менен ойлонгула. Ошондо биздин байлар, ошондо Бабанов Россияга барып салып жерин тартып алабы? Башка жерлерге барып салып тартып алат бекен Бабанов? Тарта албайт. Ошондой сыяктуу эле Кытайдын деле ошондой инвесторлор келет, байлар келип инвестиция кылат. Ал мамлекет эмес ал. Кытай жараны ал, жөн эле Кытай жараны келип бизге инвестиция кылып атат, болду. 49 жыл дегенде кетет ал. Бирок ошонун негизинде канча деген иш орундар түзүлөт. Жергиликтүү калык ошол баягы Кытайдын эмесине келип иштешет ошол жерге кыргыздар. Мына мен өзүмдүн жеримде айтайынчы, мен Кара Балтада турам, туугандар. Кара Балтада Кытайлар ачкан, завод ачкан, көп заводдор бар. Стекловырабатывающий завод бар, айнек чыгарган. Нефть вырабатывающий завод бар. Та көп деген заводдор бар. Бир жерде пластик эритип, бирдеме балекет чыгарган да бар. Темир эриткен жер бар. Кытайлар көп жылдан бери мен ошо эсимде канча уже көп жыл болуп калды келгенде булардын. Ошол Кытайлар келип алып, жалаң Кытайлар иштеген жок аякта. Чоңдор, башчылар, жанагындай главный ордунда отургандар Кытайлар, бирок бул жагында бүт эле кыргыздар иштеп атат. Бүт ошо жергиликтүү эл иштеп атат. Ошонун негизинде элдер бутка туруп байып атат. Кытайлар басып кеткен жок. Кытайлар баягы боюнча эле мыйзам бузгандар кетип атат четинен. Жашнакай эле Кытайдын эч кандай зыяны тийген жок эчкимге. Анан дөөрүп эле чыга бересиңер байларын провокация кылып. Андай кылбагыла, туугандар. НПОлорду ээрчибегиле, НПОлор чет өлкөдө жатып алып провокация кылып атат. Анча-мынча силер келесолор Кыргызстанда жүргөндө келесолор жинде болуп атасыңар. Видеого тартып, дагы бир балекет кылып. Анан ГКМБга чакырса, мени ГКМБга чакырды деп шок болуп, паника болуп өлүп атасыңар. ГКМБга чакырса, объяснительный жазасың. Болду, объяснительный жазып эле кетесиң, аякта сени эч өлтүрүп койбойт. Бирок алар сенден сураш керек, эмнеге жаздың? Эмне максат? Кандай максатты көздөдүң? Эмне, каяктан көрдүң ал Кытайды, басып калган Кытайды? Кайсы жерди сатып алган Кытайды көрдүңбү деп сурашат да баарыбирчи. Анткени ошого жараша баягы постуна жараша сурайт да. Кээ бирлер пост жазып атпайбы? Кытайларга жерлер сатылып кетти, сатпагыла жерди мына сатып алып атат депчи. Ошого жараша кана каяктан көрдүң сатып алганын көргөз албасаң деп баягы сурайт. Суракка чакырат ошентип.
Анан ошону паника кылып мени чакырды деп тим эле резонанс кылып атасыңар. ГКМБ деген караш керек. Бuyakta улут аралык кастык козуп атат буяктачы. Кытай деп Кытай жараны Кытай деп Кытайга кыргыз элин каршы коюп атасыңар. Кыргыздын жөнөкөй жаранын Кытай элине каршы коюп атасыңар силер акмактар. Жанагы блогерлер. Блогер болмуштар, анан саясий сойкулар. Ошо блогерство менен акча тапкан акмактар ошентип атасыңар силер. Провокация кылып атасыңар. Улут аралык кастыкты козутуп атасыңар. ГКМБ чакырса, ГКМБны элге жаман көргөзүп атасыңар кайра. Кыргыз элин, короче, будуңчаң кылып эле кыргыздын бийлигин элге каршы коюп, душман кылып, эптеп будуңчаң болуп, бийлиги алмашып кетип, бир Зеленский окшогон бир келесо келип эле Кытай менен согуш ачып экен, жоксо Өзбекстан менен согуш ачып экен, же Тажикстан, же Казакстан менен согуш ачып экен. Ошол максатты көздөп атасыңар силер акмактар. Энпошниктер ошол максатты көздөп атат. Эптеп согуш ачыш керек. Европага пайдалуу, Америкага пайдалуу Кытай менен согуш ачыш керек. Кимдин колу менен ачыш керек? Кыргыздын колу менен ачыш керек. Анан кыргыз кырылыш керек. Болду, Америка менен Европа силерге оружие сатыш керек, оружие алып келип бериш керек. Мен ала кой эле ат Кытайды ат сен. Мен сага мылтык ал, ат сен. Өлсөң сен өлөсүң, мен өлбөйм да деп өзү тетакта жатат. Тети Америкада, Европада жатат. И ошонун куйруктары акча төлөнүш деген куйруктары биздин Кыргызстандын жарандары. Алар чет өлкөдө аларда жатып алып, ушинтип пост жазып элди козутуп атат. А силер эл чыгып алып дөлдүрүп атасыңар. Мен силерге дагы бир жолу айтайын, ал бизнесмен, компаниясы бар бизнесмен келип бизге инвестиция кылып атат. Ал жерди тартып ала албайт. Анын кудурети жетпейт, духу да жетпейт, күчү эчтекеси жетпейт тартып алганга. Только мамлекет эле тартып албаса, мамлекет менен мамлекет согушуп кетип эле тартып албаса, жөнөкөй бизнесмен келип тартып ала албайт эч качан. Кокус, булуттар, кастыкты жаратып бир согуш чыгып кетип, Кудай сактасын айланайын. Украина менен Россияда болуп кетип, бир балекет болуп кетпесе эле, ошон үчүн жөн эле бир жерди 5 жерден кыз кылат туугандар. Экинчи Украина биз болбойбуз эч качан. Биз ынтымак менен, сый менен, урмат менен акырын эле чечебиз бардык маселени. Закон менен, мыйзам менен чечебиз, болду. Если чын эле Кытай беспредел кылдыбы, Кытай мыйзамды буздубу, ошо жерди тартып алдыбы, чын эле барып жөнөкөй эле жаран келип эле бир жөнөкөй жарандын жерин сатып алып эле үй салып атабы, көргөзгүлө тартып чыгаргыла. Видео бар, болду. Аны кереги жок, сөйгү урушуп. Жөн эле видео менен тартып мыйзам аркылуу органдарга жибергиле. Болду. Анан бир строительный компания жоксо килтеген бир эмелер келип, компаниялар келип жер алып ошака бир ишкана салайын, завод салайын, бир эс алып чай салайын десе, мына үй сатылды, үй салып алып, ошол жерде жашайт экен дейсиңер. Ошондой видеолорду тет илгерки болгон видеолорду чыгарып алып, дүрбөтүп атасыңар элди. Ооба, мурунку бийликтегилер биздин келесолор, ооба, саткандар болгон, сатып ичкен. Шахир Мадан деп атасыңар, дагы бир балекетти айтып атасыңар. Ал ошол эле азыркы учурда ошол Адахан Мадумаровду президент кылам дегендер, ошол Адахан Мадумаровдун кезинде кеткен ошол жердин баары. Ошол Адахан Мадумаров келсе, Кыргызстанды түбөлүк сатат эми биротолу. Президент кылам деп атсаңар дагы эле жүрүшөт үмүттөнүп президент кылабыз деп. Болбойт президент, Садыр Жапаров эле президент болот. Ошол туугандар. Ойлонуп биш кылгыла, дүрбүлөңгө бербей. Анан мына колдоочулар жоголуп кеттир. Колдоочулар жок экен, бар колдоочулар. Баары иштеп атат. Баары иш менен элек соц тармакта отурган жок эч ким. Күн ысыкта кайда соц тармак телефонун ысып кетип атса. Баары иштеп атат, иштеп, өзү оокатын кылып иш кылып атышат. Элдин баары машинага колдоп атат бийликти. Анан жанагы бекер поздор отуруп алып, соц тармактан көрүп калып энполорду ээрчип анан дөлдүрүп атасыңар. Бекер поздор. Айнып калдым, тигинип калдым. Мен билем ким айнып калды. Айнбай эле турат. Колдогондор колдоп эле атат. Сонун эле. Колдоо издеп эле атат. Ошол туугандар провокацияга алдырбайлы. Жашнакай сабырдуулук менен, баягы мыйзамдын чеги менен жашайлы туугандар. Чача-мачаны токтоткула.